Кыргыз эли канткендагы шайлоого дагы мамлекеттүүлүккө дагы өзүнүн ички ишеничин жокко чыгара башташты. Мен ойлойт элем бул жерде легитимдүү жөнүндө маселе жаратышы мүмкүн. Шайлоого ишенбөөчүлүгү дагы мүмкүн. Мен ойлойт элем президент бул жерден саясий чечимди карап көрүш керек. Бардык жерде жактарды угуш керек. Оппозицияны дагы, позицияны дагы, жергиликтүү элди дагы бардык нерседен керек болсо ар бир жерде кеңешмелерди өткөрүп келип, Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн кандай болсо мүмкүн туура эмес чечим кабыл алса дагы жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Бүгүн соттоп элге көрүнүш болуп калып, эртеге чыгарып койгон туура эмес. Мамлекетти бир гана киши жооп берем деп мойнуна алгандан кийин ошол киши гана чечиш керек. Бийликке келгенде мен ачыгын эле айтып коеюн, экөөбүз деген болбойт. Бийлик бөлүнбөйт. Президент айтты, айткан маселесинин 90% аткарылган жок десе мен жаңылбаймын. Алмамбет Матубраимович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Айтыңызчы, мына азыр болсо өлкөбүздө эң чоң саясий өнөктүк өттү. Тактап айтканда парламенттин 7-чи чакырылышын шайладык. Бирок шайлоонун жыйынтыгы коомчулукта мындай бир топ суроолорду жаратып турган учур. Анан сиз ушул жагдайды карап мындай кандай анализ жасап жатасыз? Эми чынын айтканда бул 7-чи чакырылыштын шайлоосунда маселе чечилип жатканда, шайлоо боюнча маселе болуп жатканда туура эмес чечим болгон деп ойлойм. Мен өзүмдү айтып келгенмин. Бир мандаттуу кандай гана республика болбосун, эч кандай жерде бөлүнбөстөн, толук, пропорционалдык негизде шайланат. Бул дүйнөдө азыр бир палаталуу 14 мамлекет бар. Өнүккөн мамлекеттер бардыгы, ал жердегилердин бардыгы өзүнө түшүнүктүү болуп, пропорционалдык түрдө бир мандаттуу болуп, толук округтарга бөлүп, санына жараша кылып туруп чектеп коюшат. Бизге алып келгенде түшүнүксүз болуп калды. Биз эгер Россияны туура айт десек, Россияга да туурабай калды. Россияда Госдуманын 45-50% болот. Бул жердеги кандайча кылып, мындай кылып бөлүп коюшту, 3/1 кылып, башкача кылганы түшүнүксүз биринчиден. Анда мандаттуу менен партиялык мандаттуу келгендер кантип биргелешип, шериктешип мамлекетке иштешет. Анда мандаттуу болгондон кийин бир мандаттуу болгон жерлерде ал келип өзүнүн гана өйгөйүн, өзүнүн гана көйгөйүн, элдин максатын алдыга коюп туруп алышы мүмкүн. Партия мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, жеке партиянын кызыкчылыгын колдоп турганга келатат деген ойдомун мен. Ошондуктан бүгүнкү күндө туруктуу башка мамлекеттердеги партиялар турукташып калып, чын эле мамлекетти чечүүгө, мамлекетти багытын алып кетүүгө, өзүнүн ошол жердеги саясий идеологиясын, өзүнүн саясатын, өзүнүн карап турган экономикасын алып кетип жүргөн жөнүндөгү маселелер каралбай калды. Андан тышкаркы мен бул жерде карап көрдүм, саясий партияларды карап көрсөк, бардыгы эле баягылар эле бир партиядан экинчи партияга ошуп, 3 айда, 4 айда же 1 жылда боло элек аты чыкпаган партияларды чыгарышып, кайрадан шайлоого аттанышты. Негизинен атын өзгөрткөндөн эчтеке өзгөрбөйт, баягы эле жүздөр келет дегендей. Бирок экинчи жагын айтсак, саясатчылар бар. 120 депутаттын 3/1 гана, 40 гана депутаттыкка аттанышты. Бул жерден карап келгенде дагы кандай болгондо дагы 3/2 жаңыланууга барай атат. Мен ойлогондой мурунку партиялык тизме менен келип калгандардын бардыгы өзүнүн күч аракетин көрүштү, өзүн салмактап көрүшүп, көпчүлүгү барган жок. Көпчүлүгү арызын беришти, кайра чакыртып алып коюшту. Ошондуктан бул келеаткан өнөктүк азыр биздеги шайлоо системасы кандай болгондагы кабыл алган конституциянын негизинде кетип атат. Бул жерден бир гана жогору мүмкүнчүлүк болсо деп айта аламын. Мурунку конституцияга караганда шайлоочу катарында укугу жок болчу. Шайлануу укугунан да жок болгон. Эгер партия кирбесе, ал шайлануу да калбайт, шайлоого дагы баргысы келген эмес. Мен бул жерде кандай болгон өнүктүк болгондо бир мандаттуу, ол 36 округ болуп аткандан кийин 54 мандат партиялык жактан шайланып келүү жөнүндө аттанганда ошол жерден бир мүмкүнчүлүк беришти. Ошол партиянын тизмесиндегилер баягындай баш атында келеаткандар эмес. Бул жердеги биринчи болобу, 54-чү болобу тизмеде ким Кыргызстан боюнча жалпы көп добуш алса, ошол шайланып келет деген, бул кандайсы дагы кыргыз элине мүмкүнчүлүк берген теңдикке алып келет дегенге айтсам жаңылбайм го деп ойлойм. Жыйынтыгына азыркы абалга келсе кандай көз карашты болду? Жыйынтыгына абалга келердин алдынан бир нерсе айтып кетем. Мен дебаттарын көрдүм бардык партиялардын, канткенде дагы кичине ден соолук байланыштуу ооруканада болуп калдым. Ошончо дагы кызыгуу менен карап көрдүм. Бир дагы партиянын бирин-бири күнөөлөп, бири-бирине гана асылуу болду. Бир партиянын дагы Кыргызстандын идеологиясын же Кыргызстандын саясатын, мамлекеттик түзүлүшүн же болбосо экономикасын ушундай кылып багытта өнүктүрүп кетебиз деген бирин дагы жалпы мамлекеттик өнүгүү жөнүндө уккан жокмун. Жеке кызыкчылыгын, бир райондун кызыкчылыгын же бир саясий партиянын гана мындайын айтканда көчүрүп алган программаларын өзүнчө гана
атын чыгарып коюшту, ошону өзүнчө жарыкка чыгып элге угузуп коюшту. Бул жерден кемчиликтер бар деп ойлоймун. А эми азыркы болгон саясий өнөктүктө канткенде дагы мен ойлоп атам, бул шайлоо системасындагы, шайлануу системасындагы көп нерселерди айтып атышат. Бул жердеги шайлоонууда мүмкүнчүлүк берди. Бирок кыргыз эли шайлоодон тажагандан, бул системага макулдук болбогонунан, эгер бизде бир мандаттуу шайлоону койбогондо, ушунча дагы ушул келген ушунча дагы шайлоочу келбей калышы мүмкүн эле. Канча дагы бир мандаттуулуктар кызытып, өз жерине барып, кызыктырып, эл менен жолугушуп, туугандарын, тааныштарын, ишенгенин, кичи мекенине барып туруп, аракет кылышып, шайлоону көпкө алып келишип, ушундайга дагы болгондо дагы эми 33% деп атат, канчасы келди, миллиондон гана ашык киши келип катышып калды. Бирокчу мына ушул шайлоонун багы өтөрү болору болду дегендей кырдаал азыр эми кол менен санак жүрүп атат да. Бирок ошол учурда ошол шайлоо мындай канчалык деңгээлде таза өттү, фальсификация болгон жокпу деген суроого сиз кандай ойдо турасыз? Мен айтам, бийлик эмнеси менен ынандырып атат сизди? Мен бийлик ынандыра алган жок мени, биринчиден. Экинчиден айтканда бул жерде саясий партиялар дагы ынандыра алган жок. Келип жыгылган күрөшкө тойбойт дегендей кылып, эгер бир 5%га жетпей калса, бир партия 1% алган партиялар да келип шайлоо туура эмес болгон деп атат. Бул жерде менин бул жерден калыстык менен айтыш керек. Шайлоо мүмкүнчүлүгү болушунча мурункудай эмес, клубтарды бербей, светтерди өчүрүп коюп, элди чогултпай аракет кылгандар болгон жок. Админ ресурс жок болду. Ресурстар азыраак болду. Мүмкүн болгондур. Муну айта албайбыз. Көмүскө бардык нерсе болуп атат. Бир жылдын ичинде бир шайлоодо бардыгы өзгөрүп кетти дегенге мен толук ишене албаймын. Экинчи жагынан айтканда бул жердеги фальсификация болду дегенде, канткенде дагы сервердин баардыгына кирип, ошол жердеги программаны иштеп чыккандарга дагы бир канткендеги дүйнө жүзүндөгүдөй аракет кылып көрүштү. Биринчи чыкканда эле көп айтып атышат, акырында келип сервер бузулду деп атышат, кийин кайра алып келип 86% болду, 14% каракта деп атат. Бул жерден аналитикалык көз менен карап көрсөк, 127 миңден ашык бюллетень жараксыз болуп калыптыр. Ошону алып келгенде 100%га чыгып атат. Ошондуктан бул жердеги мамлекеттик кызматкерлерди, мамлекет аткаруу бийлиги, Борбордук шайлоо комиссиясы элге толук түшүндүрүп жеткире алган жок. Шайлоо системасын айрыкча партиялык жактан. Ошондуктан бизде ушул 120 миңден 14%-тан ашык бюллетень жараксыз болуп калды. Буга чейин билебиз, 3%га чейин гана бюллетень жараксыз болуп келаткан. Ошондуктан бул жердеги кемчиликтер бардык жагынан кетти. Шайлоону талашсыз кылып, бир гана нерсе айтып кеткен жерден эми бул мыйзамда жазылбай калыптыр мурункудай болуп, бул жагы мүчүлүштүк жакшы жагынан, экинчи жагынан болуп калганда, ар бир шайлоо участогундагы байкоочулар мурун эсептеп кол коюп протокол жазылчу. Протокол жазылбай калды. Бирок ушул жерден айтып кеткенде мен мактагандай кылып айтпайын. Президенттин Садыр Жапаровдун айткан сөзү кичине калса ынандыргандай болду. Участоктордон тийбей жылдырбай тургула, каалаган партиялар барып, кол менен эсептөөгө киришип, катышып, тактап чыгышсын деп. Бул жагын алганда кандай кылып такташат, эмне болду? Муну мен азырынча айта албаймын. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай кабыл алат, кандай кылып бул жердин жалпы жыйынтыгын чыгарат, бул жерден дагы көп мүчүлүктөр болот. Чынын айтканда жеңилгендер эч качан ыраазы болбойт, бардыгын. Бирок кимдин жүзү кандай экени билинип калды. Жеңилген күрөшкө тойбойт деген макалды айткыңыз келип турат окшойт, бирок негизи азыр эми шайлоону жокко чыгарыш керек, биз кайрадан шайлоого барышыбыз керек деген талаптар дагы айтылып жатат. Бирок сиздин оюңуз боюнча азыркы кырдаалда, мына ушул кырдаалды биз саясий кризис деп баалаганга болобу, жокпу? Мен ойлойт элем, саясий кризис деп баалаганга болбойт. Эмне деп айтсак болот? Кандай бул жерде бир гана нерсени айтканым, элдин кайдыгерлиги ушунчалык болуп калды, канткендеги бийликке дагы, келе аткан талапкерлерге дагы ишенүү жок болду. Ошондуктан миллион киши келди, 3,5 миллион кишиден. Бул жерден айтканда, кыргыз эли канткендеги шайлоого дагы, мамлекеттүүлүккө дагы өзүнүн ички ишеничин жокко чыгара башташты. Шайлоону жокко чыгарыш керек деген талапка кошуласызбы, жокпу? Мен ойлойт элем, шайлоону жокко чыгаруу деген кошулбайт элем. Эмне үчүн? Бир гана себеп. Бизге мамлекетке социалдык, канткенде дагы экономикалык стабилдүүлүк керек. Биринчиден, бардыгына мүмкүнчүлүк беришти болушунча, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ар бир инсандын ичине, азыр кыргыз элинин ичиндеги ниет, пейил бузулуп турган кезде ушундайга барабыз, ушундайга жасайбыз деген. Бул жерде айтканда, чынын айтканда, сатып алуулар болгон жок дегенге ишенбеймин. Ичкериден тууган, карындаштар, агитаторлор билинбестен баары бир иштешти, ишеним кылышты, акча бериштиби, үгүттөштүбү, өтө катуу ишеним болду. Илгери буга алып келатканда мурун врачтар менен мугалимдер интеллигенция негизинен кирип кетип, администрация өзгөрүп туруп, көп нерселерди чечишчи эле. Азыр андай чечилишкан жок. Ошондуктан элдин мүмкүн дагы
ишеними акырына чейин болбой, ошондуктан шайлоочулар аз келди деген ойдомун. Бирок ошол эле учурда жанагы борбордук шайлоо комиссиясындагы сервердин убактылуу токтоп калышы же болбосо сбой деп атпайбы? Мына ушул жаат бара-бара мындай элдин бийликке болгон ишеничин, шайлоолорго болгон ишеничин жоготууга алып келиши мүмкүнбү? Мындан улам келечектеги шайлоолор же тактап айтканда мына 7-чи чакырылыш бул легитимдүүлүгү жөнүндөгү маселени жаратпайбы анда? Мен ойлойт элем бул жерде легитимдүүлүгү жөнүндө маселе жаратышы мүмкүн. Шайлоого ишенбөөчүлүгү да мүмкүн. Сервердин кеткенде ошол кездеги чынын айтканда бүт бардыгын жаап туруп, мүмкүн болсо жарыя кылып туруп, сырттан айтишниктерди алып келип, башка мамлекеттерден алып келип туруп, сервердин толугу менен комиссиялардын негизинде элдик болуп, партиялардын бардыгынын катышуучулары менен серверлер бузулган жок. Бардыгына кандай хакерлик атака болсо дагы аны токтоттук. Бардыгын деген ачык жарыкка чыгарыш керек болчу. Бул биринчиден тутам. Экинчиден, эгер азыр айткандай президент айтып кеткендей, ар бир шайлоо участогунда кайрадан ушул партияларды чакырып, байкоочуларды чакырып, кол менен эсептөө сөзсүз түрдө өткөрүлүш керек. Ошондо мен ойлойт элем, элдин ишенимин кайтарууга толук болот. Ансыз дагы биз азыр легендарлуу парламент деп айтып атабыз, 6-ntı чакырылышты. Булар 6 жыл иштеп, 7 жыл кетип, тырмакчанын ичинде айтып атабыз. Ошондуктан айткандан кийин, бул негизинен айтканда, бул депутаттарды ким гана деп айткан жокпуз. Бул 6-нчы соттун депутаттарына кимдер гана асылган жок. Ошондуктан өзүнүн канткенде дагы укугун 1 жылга узартып ал деп атабыз. Бул саясий ушундай шартка даяр болуп калып калдыгы өзү. Бирок ошондой болгондо дагы конституцияны өзгөртүп, бардыгын шайлоону алып келгенге чейин дагы убакыты тездетсе болмок. Бирок биз ушул шайлоо системасын, шайлоо кодексин элге толук түшүндүрө алган жокпуз деп айта аламын. Канткенде дагы илгери 3%га чейин гана жараксыз бюллетендер болчу, азыр 14%га жакын болуп калды. Ошондуктан бул жердеги канткенде дагы элдин ишеничимин аткаруу, кайтаруу өтө кыйын. 30 жылдын ичинде биздин эгемендүүлүк болгондон баштап элдин ишеними мамлекетке, бийликке болгону жокко чыккан. А ишенимди кайтаруу 1 жылда эмес, жаман болуп 1 күндө дейт, жакшы болуп 1000 күндө дейт. Ошондуктан кантсе дагы мамлекет алдыга жылыш керек деген ойдомун. Азыркы шарт, азыркы түзүлгөн кырдаал деп коелу, чындыгында эле бир түшүнүксүз кырдаал түзүлүп турат. Бул шайлоонун жыйынтыгы кандай болот деген маселе. Саясий чыңалууга алып келип, бийликтин эртеңкиси кандай болот деген суроону жаратпайбы? Бул жерден жаратышы дагы мүмкүн. Толугу менен мен азыр айтып келетем, бардыгы айтып атышат, 3 революция болгон деп атат. Мен 3 төңкүрүш деп келетамын. Булардын бардыгы шайлоонун негизинде болгон. Бүт бардыгы 3 тең шайлоонун негизинде болгон. Ошондуктан азыркы президент муну көптөн бери 3 айдан бери айтып келетат, ушундайга барбайлы, жетпейли дегендей. Баягы бир сөз айткандай мен айтып жүрөм дайыма. Францияда биринчи бул жеңип келатканда королду король кылгандай тегерегиндегилер дейт. Свитас дейт. Биздин президенттин тегерегиндегилер кандай экенин, кандай жүздөр экенин айтуунун кереги жок. Элүү санс деле билип турат, угуп турат, көрүп турат. Ошондуктан бул жердеги ишеним азыр президенттик эмес, президенттик бийлик эмес. Азыр ишеним аткаруу бийлигинде иштеп аткандар. Депутаттыкка талапкер болуп аткан инсандарга караган көз караштарда. Мына азыр айтып атат, ушунча жок жерден аты чыкпаган балдар мынанча голос алды деп атат. Кичи мекенинен алып келип атышат. Канткендагы ишеним туугандарын же бизнесте жүргөн, же буга алдын даярдык көрүп келаткандар сөз түрдө алдыга чыкты. Эгер бизде чын эле аттуу башты мамлекетти түшүнгөн, мамлекеттүүлүктү алып чыгабыз, алып кете алабыз, мамлекеттин башкаруу системасында чет мамлекетти иштеп келип, ошол жактан байып келген кишилер мамлекетти кыйынчылыктан чыгарабыз, экономикалык, социалдык, саясий кыйынчылыктан чыгарабыз десе, мен ишенет элем. Бирок баягы эле жүздөр. Ошол эле учурда сөзүңүзгө аралжы, мына президент азыркы баш мыйзамга ылайык аракеттеги бардык жоопкерчиликти мен өзүмө алам деп айткан. Анан азыр жоопкерчиликти ушул шартта өзүнө алып атабы, жокпу? Мен ойлоп атам, бул жерде жоопкерчиликти алам деген, аткаруу бийлигин толугу менен алам деген. Албетте, бул мамлекеттүүлүктү, бул жерде аткаруу бийлигинин бардыгы менен толук президент катары жооп берем деген гана сөз болгон. Бул жерде биз айтканда, конституцияга ылайык 3 бутактын бийлиги бири-бирине көз карандыш болуш керек. Парламентке бул эч качан кирише албайт жогорку кеңешке. Өздөрү тең салмактуу болуш керек. Ошол жерден тең салмактуулуктун бул жерден кичине болсо дагы жаңы конституцияда болду. Бирок мамлекеттик түзүлүштү туура эмес кылып койдук. Биз алып келетканда бул азыр эми мындайын айтканда азыркы конституциянын автору жок болуп калды. 80 депутат деп атат, биз болгон жокпуз деп атат. Булар айтып атат, конституциялык кеңешме деп атабыз. Кеңешме дагы айтып атат. Биз ушунун негизинде гана оңдоп түздөп койдук. Негизден айткан сунушталган мыйзам ченемдүүлүктү, сунушталган конституцияны өзгөртүүгө болбойт. Аны карап чыгып, мүмкүн
редакциялык түрдө же бир өзгөртүү жөнүндө жөндөп кичине гана коюшу мүмкүн. Ал негизинен сунушталган конституция өзгөрүүгө жатпайт. Бирок ушул жерге келгенде дагы 3 бутактын бийлиги деп биз аткаруу бийлигин өзүнчө кылдык. Мыйзам чыгаруу бийлигин өзүнчө кылдык, сот бийлигин калтырдык. Бирок сот бийлиги тилекке каршы дагы көз каранды болуп калды. Бул жерден бир эле көз каранды эмес, экинчиден коррупциялык жакка да кетет деген ойдо болуп калдым. Себеби бул азыр шайлоо сотторду тандоо комиссиясын жогорку кеңеш аткаруу бийлиги. Анан сот киришип атат. 3 бийликке болгондо кандай болгондо көз каранды болуп атат бул жагынан. Бул жерин айтып койдук, сот бийлигине коррупциялык дегенде биринчи көз карандысын айтып аткан жагым аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги киришип атат. Үчүнчү жагынан эмне үчүн коррупциялык схема болуп калат дегеним 50%-дан ашканы сот системасынан келдик дейт. Карга карганын көзүн чукпайт деп бирин-бири колдойт. Андан тышкары совет судей деп койдук. Ал жерден кимди кантип кетирүү боюнча, арыздануу боюнча. Ал жерге келгенде дагы аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги киришип атат дагы. Бул жерден соттордун таза иштесе дагы, эгер аткаруу бийлигинин мыйзам чыгаруу бийлигинде иштеп аткандардын сунуштарын аткарбаса, аларды кызматтан четтетип коюу өтө оңой болуп турат. Ошондуктан бул жердегини бирок мурунку конституцияга салыштырмалуу кичине болгондагы бул конституция тең салмактуулукка алып келси десем болот, аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигин. Мыйзам чыгаруу бийлигин парламентте президент азыр кетире албайт. А президентти жогорку кеңеш, азыр күчтүү жогорку кеңеш чыкса. Ал жерде өтө катуу сунуштар, талаптар коюлуп калган. Законду бузса, конституцияны бузса, толук түрдө. Азыр эми ушул шайлоолор боюнча сиз президентке кандай кеңеш айтар элеңиз? Мен ойлойт элем, президент бул жерден саясий чечимди карап көрүш керек. Бардык жерде жактарды угуш керек, оппозицияны дагы, позицияны дагы, жергиликтүү элди дагы, бардык нерседен керек болсо ар бир жерде кеңешмелерди өткөрүп келип, Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн кандай болсо, мүмкүн туура эмес чечим кабыл алса дагы жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Шайлоону биз кайрадан шайлоо кыла берсек, мүмкүн бул шайлоону мен өзүмчө азыр кичине да пайда болуп атат. Көп мынау 120 депутаттын менмин деп мактанган депутаттардын 40 гана катышты. 80 катышкан жок. Мүмкүн булар ушул шайлоону жокко чыгарабыз. Жаңы шайлоо кодекси боюнча биринчи шайлоого катышкандар экинчи шайлоого катыша албайт деген дагы экинчи талап бар бул жердеги, закон ченемдүүлүгү бар. Кайрадан коебуз деп даярданып жаткандагы өзүнчө топ болушу мүмкүн. Азыркы мыктыбыз дегендердин бардыгы четке чыгып калат бул шайлоо боюнча. Булар экинчи шайлоого катыша албайт. Бул шайлоого катышкандар. Бул жагы да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздеги саясий абалдын өтө туруктуу эмес биринчиден. Өтө мындай чоң ситуация өзгөрүүлөргө тез алып келе турганда ситуация жок болуп турат. Бирок ошол эле учурда элдин кайдыгер болгону дагы өтө начар. Бурулуп кетиши мүмкүн. Бир күндө чечилип кетиши мүмкүн. Элдин кайдыгер экени көрүп койдук 3-төн 2-си. Азаттык партиясынын мүчөсү талапкер болуп барган Ахматбек Келдибеков мырза кечегине айтып жатат, биз дейт бийликтен мындай кайра бир ай мөөнөт, мынча мөөнөт деп сурабайбыз, 3 күндүн ичинде кайра добуш берүү өткөрсүн деп атат да. Бул талап боюнча кандай карайсыз? Жок, мен ойлойм бул талап боюнча мен макул эмесмин. 3 күндүн ичинде кандай кылып өткөрөт, кандай даярдык менен өткөрөт? Добуш берүү, шайлоо эмес, добуш берүү эле. Добуш берип чечүү деп атат. Мен макулмун, бул борбордук шайлоо комиссиясы чечет. Бул көз карандысыз. Ал президентке да көз карандысыз. Бирок шайлоо комиссиясында, борбордук шайлоо комиссиясында дагы ошол эле жогорку кеңеш шайланып келген, 3-төн 2-син. 3-төн 1 президенттик шайлоо менен келген. Бул жерден айтканда карама-каршылыктар болгону байкалып калып атат. Ошондуктан бул жерде ойлойм, кандай болгондо саясий чечимди борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алат. Андан кийинки президент аны жокко чыгаруу кандай мүмкүнчүлүгү бар экенин дагы муну көрүш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын жоопкерчилиги жөнүндө сурагым келип атат. Буга чейинки президенттердин учурунда БШК ошол бийликтин же президенттин гана көзүн карап келди деп атабыз да. Азыр эмне кырдаал өзгөрүп кетти? Азыр деле кырдаал ошондойбу? Кырдаал мындай, канткенде дагы бизде мурун деле президент ачыгын айтканда мурункуда деле айтып аткан президенттик бийлиги жок, жогорку кеңеш парламенттик бийлик деп аткан. Бирок бир президент чечип келе аткан. Азыркыдай деле президенттин сөзү өтүмдүү болуп атат. Чечүүчү маселеге келгенде стабилдүүлүктүү калып калууга керек болсо, туура эмес чечим кабыл алса дагы эл колдош керек. Кимди колдош керек? Президентти. Президентти колдош керек деп айтам. Бул бир жерден эмне деген? Социалдык стабилдүүлүккө бул калыстык кылыш керек. Саясий чечим азыр колунда турат. Бул канткенде дагы ошол саясий чечимди алганда шайлоону кантыксыз
эч кандай бузбастан, административдик колдонбостон сатып алдууларга жол бербестен жоопко тартуу менен алып келебиз деди. Анча мынча административдик чечимдер кабыл алынды, кызматтан кетирип, андай мындай соттолуп кетип, антип кетти, сот иштери аткарылды дегенди азыр чогуу элекмин. Сотко жөнөтүп койгонбуз деп атабыз. Саясий кандай болсо өнөктүккө көз карашын, өзүнүн чечимин айтыш керек. Бирок бизге кызык болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы бар. Экинчиден биз дагы бир комиссияны түзүп койдук. Коопсуздук кеңешинин катчысы аркылуу. Ал жердеги ал комиссия кандай чечет, кандай анын полномочиясы бар, бул дагы жазылбай калды. Ошондуктан алар шартты гана шайлоону кынтыксыз өткөрүүгө, мыйзамдуу өткөрүүгө бүт бардык аракетин жасаш керек болчу. Бирок ошондуктан айткандагы азыр айтып көрсөк, 14%га жакыны бюллетендердин жараксыз болуп калгандагы бул өтө начар. Элибизди үгүттөп, түшүндүрүп, алып келе алганыбыз 30% келди, 70% келбей койду. Бул дагы өтө чоң кайдыгерлик деймин. Кантсе дагы бизде чынын айтканда миллион элибиз сыртта жүрсө дагы 2,5 миллион эл мамлекетибизде бар. Жок дегенде мен ойлогом 1800 2 миллион киши шайлоого катышат. Мүмкүнчүлүк болуп калды. Кантсе дагы добуш берүүгө шайлоочулардын укугу болуп калды деп ойлогом. Борбордук шайлоо комиссиясын толугу менен төрайымын баш кылып мындай кызматтан кетишин талап кылган күчтөр дагы бар да. Бул маселени чечеби сиздин оюңуз боюнча? Мен ойлоймун, бул маселени чечкенде канткенде дагы азыркы жогорку кеңеш, кийинки жогорку кеңешке иштеп атат. Борбордук шайлоо комиссиясын жокко чыгарып ишеним көрсөтпөө, бул жогорку кеңештин колунда. 3төн 1 президенттин колунда. Ошондуктан бул жердеги тирешүү кандай болуп бүтөт? Эгер мындай айтканда, эки жак бирдей мамилеге келип, эгер чын эле Кыргызстандын келечеги коопсуздугу болот деп, ушул чын эле шайлоо туура эмес өттү деген чечимге келишсе, мен саясий жактарынын мындайын айтканда көшөгөн ар жагында кандай оюндар болуп жатат, кандай саясий күчтөр болуп атат, кандай мамлекеттер киришип атат дегенде мен азыр толугу менен андан менин маалыматтарым азыраак. Бирок ошентсе дагы сырттан келгендер анча мынча киришти мамлекеттер деген сөздү угуп атам. Кыңарыш канткенде дагы айтканда шамал болсо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Ошондуктан бул жердеги саясий туруктуулук керек болсо, ушул керек болуш үчүн элдин каалоосуна карап, керек болсо борбордук шайлоо комиссиясына кетирип, шайлоону кайра алып барууга негиз болсо, буга да барышыбыз керек. Айтыңызчы, андай болсо, мисалы сырткы күчтөр деп атабыз, кили күчү деп атабыз да. Мына ушул шартта Кыргызстандын бүтүндүгү деген дагы маселе пайда болуп атпайбы? Бул шартта президент бардык саясий күчтөрдү бириктирип, бир консолидацияга алып келе алабы? Ошого кудурети, кадыр баркы жетеби? Мен ойлойм, кантсе дагы 1 жылдан бери мына келе атат, шайланып. Өтө мурункулардай болуп, ызычуу болуп, көчөдөгү 10 миңдеген кишилер митингге чыгып, саясий партиялар саясий ситуацияны өтө курч мезгилге алып келишкен жок. Кандай болгондо дагы. Мен айтып жатам, бизде мындай да, ошон үчүн мен азыр айтайын деп атканым, жана дагы айтып кеттим эле, көңүл бөлбөй калдыңыз окшойт. Элдин кайдыгерлиги абдан жаман. Бул кайдыгер турган эл бир күндө дүрттөп күйүп кетиши мүмкүн. Азыр шайлоого катышкандар эмне болуп атат? 30% болуп атат. 70% катышпай калды, 3төн 2-си. Ошондуктан бул жердеги өтө кооптуу нерсе. Ушул жерге келгенде, бул шайлоого келгендер менин оюмча болуп калды. Кызыктыруу негизинде өзүнүн депутатын же тууганын жердешин алып келүү боюнча гана шайлоого катышып калдык деген ой болуп атат. Мен жана айтып кетейин дедим эле, айтпай калыпмын. Мына конституцияны өзгөртүүгө киргенде дагы биздеги жергиликтүү кеңештик шайлоолор менен алып бардык чогуу бириктирип. Ошол жергиликтүү шайлоолор болбой калган жер боюнча мен айтканда, мына мен угуп калдым, Жайыл өкмөтүндө, Жайыл айылында, районунда шайлоо болбой калган, ал жерге 10%га жетпеген киши келген деп. Ошондуктан бул жердеги бизде өтө кооптуу көп нерселер болуп жатат. Ансыз дагы биздин азыр экономикабыз кылдын учунда турганда, өзүбүздөгү ситуация дагы өтө акыбал болуп турган кезде, саясий амбициялар болсо, эгер ушундай эле оппозициялык партияларды биз жок деп аткандарга болсо, өткөндөгүдөй эле биздин элди эч ким токтолбойт, борбордук шайлоо комиссияга аянтка чогулуп, башка нерселерди кылууга мүмкүнчүлүк кылат эле. Азыр кантсе дагы кыргыз элинин биринчи болгондо сөзсүз түрдө дүрт алып алып келүүгө мүмкүнчүлүк болот эле. Мисалы, кийинки эгерде кийин дагы бир шайлоо боло турган болсо, парламенткечи ким кепилдик бере алат, кайрадан эле ушундай элдин келиши ушундай эле пайыздык көрсөткүчтү түзөт депчи? Мен ойлоп атам, мүмкүн кепилдикти эч ким бере албайт бул жерден. Ушундан мыкты кишилер келет деп айта албаймын. Кыргызстандын эч ким кереги жок. Биздин Кыргызстанга келип аткан парламент, Кыргызстандын келген өкүлдөрү бул иштеш керек.
мурункудай болуп атып парламенттик шайлоого көп катышпаганы азыр билесиздер. Азыр партиялар өкмөттүн составын түзбөйт. Ошондуктан бул жердеги макулдук гана бере алат. Ошол жерде дагы булар жогорку кеңешти алып келаткан, жогорку кеңеш дагы бир жерден кылып койгон. Дүйнө жүзүндөгү президенттик башкарууда булар аткаруу бийлигинин структурасын гана бекитип берет. Туура. А бизде болсо азыр структурасын да бекитип атат. Макулдугун да берип атат. Ошондуктан бул жерде айтканда президент жогорку кеңешке киришип, мына председатель комитетти коесун деп ачык киришкен жок да шайлоо коюп. Ошондуктан бул жердеги нерселердин баардыгын карап көрүшүбүз керек. Чынын айтканда дүйнө жүзүндөгүдү айтканда жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу. Мыйзамды чыгарат, мыйзамдын аткарышын гана контролдойт, саясий маселелерге киришпейт. Ошондуктан бул жердегини биз туура түшүнүшүбүз керек. Биз баардык өнөктүктү кандай болсо дагы биз саясий өнөктүктү алып кетүүгө көнүп алдык. Ошондуктан мына мен азыр айтып атамын, ар бир кишинин ичинен айткандар. Эгер мына келеаткан партиялардын биринчи эсепте чыкканда мындай болуп калдык деп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз. Ручной азыр эсептөө кетип аткандагы, колдон эсептөө кетип атканда дагы. Азыр күнүгө өзгөрүп атат. Кимдин кандай кайсы партия канчалык добуш алган. Ошондуктан өзгөрүүлөр болот. Эми бүт баардык нерсеси телегей тегиз сааттай болуп калат. Баардык иштейт деген нерсе мүмкүн эмес. Дүйнө жүзүндө кемчилик менен өнүгүү менен келе атабыз. Бирок тилекке каршы дагы бир жолу айтып койгон. Биз азыр дагы Конституцияда ушул мамлекеттүүлүктүн кандай түптөлүшүн, курулуусун чечкен жокпуз. Бааздарыбыз эле уюштуруусун чечип атабыз. Ошондуктан бул кыргызча айтканда өтө кыйын болуп калат, орусча айтканда. Биринчи государственный строительство кылышыбыз керек. Анан государственный устройство деш керек. Биз мамлекеттикти курушубуз керек. Мына Кыргызстандын пай дубалын мыкты кылышыбыз керек. Чек аралардын дубалын мыкты кылыш керек. Кыргызча үстүндөгү чатырын укмуш кылып туруп коюп, ичиндеги биз дубалдарын өзгөртөбүзбү, терезесин өзгөртөбүзбү, ички курулушун өзгөртөбүз, комнатаны чоң кылабыз. Ал башка нерсе. Ошондуктан биринчи биз мамлекеттүүлүктү куруп туруп, андан кийин уюштуруучу өзгөртүүлөрдү кылсак толук болмок. Эми мына 7-чи чакырылыш негизи кимдер келатат, жалпы бир анализ жасап көрдүңүз да, туурабы? Бул чакырылыш парламентке кайра түптөлүп, шайлоонун жыйынтыгы биз ойлогондой чыкса, эмнени өзгөртө алат? Бул мисалы ошол жүздөрдү көрүп бир жыйынтык чыгаарына ишенип атасызбы? Мен чынын айтканда азыркы жүздөрдү көрүп көбүн эле көрдүм, баягылар эле келе атат. Бүгүнкү келечекте мен жана айтып кеттим. Дебаттарга чыкканда баардык партиялардын бир Кыргызстандын ички идеологиясын жасайбыз. Экономикасын мындай кылабыз, саясатты мындай курабыз, экономиканы минтип өстүрөбүз деп бир дагы партия аныктай алган жок. Экинчиден, азыркы жогорку кеңеш келгенде буга чейин жогорку кеңеш Кыргызстанга 30 жылда кандай чечим алып берди? Эч кандай чечим алган жок. Саясий тирешүү гана болуп келе атат, үч бийликтин бутагынын ортосундагы. Азыр дагы ушу саясий бийликте келгенде жогорку кеңешке айткандар, саясий биздин рейтингибиз төмөндөп кетти, президентке көп бийлик учуп кетти, президенттик болуп калды деп атат. Мына азыр президенттик башкаруу дегендер. Бизде чынын айтканда, эми азыр ачык прототип бул Америка. Американын прототипин айтканда президенттик башкаруу. Ал президенттик кандай гана кылып парламент өзүнүн закон мыйзам менен бүлгүн аткарбай койгон негизинде гана бюджеттин аткарылышын контролдоп туруп гана аткаруу бийлигинин ичинен президенттин баарына талапты коюп атат. Ал жердеги президент кимди коет, кандай болот? Ал саясий экономикасы төмөндөбөстөн кетип баратат. Бирок бул жердегилердин биздин баардыгы бир дагы тарыхты карабай келе атабыз. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Америка деген мамлекет эң күчтүү болуп турганда. Дүйнө жүзүнө алып келип, өтө тоталитардык, авторитардык мамлекет болуп кеткен Германияны, Италияны, Японияны деген баардыгын жокко чыгарып, аларга парламенттик башкарууну сунуштаган. Мына азыр Германияда көрүп атабыз. 45-жылы, 50-жылы деп коелу, булардын 49-жылы Конституция кабыл алынган. Мына 70 жылдын ичинде парламенттик кризиске туура келди. Өткөн 4 жыл мурдагы Меркелди шайлай албай 6 айга чейин парламент, Бундестаг эмне болуп атканын көрдүк. Азыр дагы чече албастан жатышат. Ошондуктан бул парламенттик башкаруу авторитардык башкаруу болбосун деп алып келген. Биз парламенттик менен президенттик аралаш башкаруу же конституциялык монархияда болгон жерде карап көрсөңүздөр, баардыгы үч бутактын бийлиги бири-бири менен мунасага келип, бирин-бири сыйлашып, тең салмактуулуу шайлоонун жүзү менен келип, мамлекеттүүлүктү кризистен чыгарып алдыга алып кетип баратат. Эгер биз айтсак, тоталитардык деп коелу, Россияны айтып атабыз, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан деп атабыз биз, Азербайжан деп атабыз. Мамлекет тоталитардык болгон менен өнүгүү болуп атпайбы? Мамлекетте өсүү болуп атат. Шаарлар курулуп атат. Бюджети
Мына биздикинен Тажикстан менен 10-жыл 2 миллиард болду тажикстандык, биздики дагы. Биздики 2 миллиард бойдон калып атабыз, Тажикстан 9 миллиардка чыгып кетти. Ошондуктан бул жердеги мамлекеттин өнүгүүсүн ойлошубуз керек. Бизде эгер социалдык, экономикалык маселелер чечилсе, бизде эч кандай саясий маселелер болбойт. Ошондуктан бул жердегини айтканда мүмкүнчүлүк берип, иштетүүгө алып келип, бүгүн эле Кыргызстандагы 30 жылдын ичинде кыйраган экономиканын баарын алып келип ордуна койгула. Эгер биз антип мамлекетти кылабыз десе, мына Кытай, Австрия согуштан кийин мамлекетти менчиктештирүүнү кайрадан карап чыгышкан. Биз да карап чыксак болот. Биз ошол кездеги олигархтар кайдан келип калды бизден? Бүт бардык мамлекеттик кызматта иштеген, бюджеттик сферада иштегендер келип, азыр бизде байып отурат, бирөөлөргө жаздырып коюп. Ошол мүлк кайда кетти? Ошондон түшкөн акча кайда? Ошол мамлекеттик ишканалар иштеп атабы? Ал жерде шарты болгон. Эң негизги шарт. Профилин өзгөртпөйт, өндүрүшүн өстүрөт деген. Бир дагы ал мамиле аткарылган жок. Ошондуктан биз мамлекетти карайбыз десек, мамлекеттик башкаруу системасын башкача кылыш керек. Бизде өзүн билимдикти токтотушубуз керек, мыйзам гана үстөмдүк кылыш керек. Эми мисалы азыркы дүйнөдөгү мындай экономикалык кризис Кыргызстанды деле кыйгап өткөн жок. Азыр пандемиядан кийинки биздин абалыбызды сиз жакшы билип турасыз да. Ушул кырдаалда мисалы азыркы келген жогорку кеңеш, азыркы аткаруу бийлиги, же министрлер кабинети, президент мындай алып чыгып кете алабы? Же болбосо сиз азыркы бийликтин 1 жыл, 3 жыл кыска, орто, узак мөөнөттүү бир программасын көрдүңүзбү? Мен программасын көргөн жокмун. Дүйнө жүзүндө бардыгындагы бар 1 жылдык программа, 5 жылдык, 3 жылдык, же 2 жылдык деп туруп программаны түзөт. Өнүктүрүү боюнча эми негизинен стратегиясын эсептеп чыгышат да 10 жылга, 15 жылга чейинки. Бирок мен азыр бирин дагы көргөн жокмун. Азыр мына 1 жылдын ичинде президент келди, жогорку кеңеш деп атат. Айтып атабыз. Негизсиз бюджеттик тартыштык болуп турган кезде мамлекетти өнүктүрүү мүмкүн эмес. Экинчиден, биз кантсе дагы инвесторлордун ишениминен жоготуп койдук. Ошондуктан бизге инвестиция дагы көп келбей атат. Бирок канткенде дагы мамлекетте кичине болсо демократиялык негиздер бар дегендей, гуманитардык жардамдар, дүйнөлүк финансылык институттардан жардамдар мамлекеттерден кантсе да Кыргызстанга келип атат. Бул өзүнчө программа негизделип кете турган нерсе, өнүгүүгө бизге жардам берип атат. Эми башка мамлекеттерге, коңшу мамлекеттерге мен сынданга акым жок. Ошолорго кандай өнүгүү башкача өнүктө кетип атат. Бирок муну айтканда, биз чынын айтканда түшүнүшүбүз керек туура. Кыргыздын менталитетин, кыргыздын психологиясын, кыргыздын өнүгүүсүн бир сыйра карап көрсөк, биз илгертен баштап чындыкты каалап, чыдап келип, качан болсо жарылып кеткен элбиз. Ошондуктан биз качан болсо дагы бүгүн эртеге жарылууга туура келип калышы мүмкүн. Ошол элибизди токтотуп, бизге мүмкүнчүлүк бере турган нерсени кылып, жасасак, аракет кылсак болот эле. Мына биздеги мына шайлоо дагы бир жолу айтып атам. Элдин ишенимичи жок. Элдин ишенимин жоготуп койгонбуз. Элдин кичине болсо дагы ишенимин 50%га кайтарсак, мына шайлоо өнөктүгү да жакшы өтмөк. Ошондуктан бизге 30% киши келип шайлоого катышты. Булардын канча дагы азыр тууганчылдык, интеллигенциялык канча-мынча карызым бар, анча-мынча атаулдук, патриоттук сезими бар кишилер келип гана шайлоого берди. Экинчи жагынан бул жерде кичинесе дагы Бишкек шаары өсүп калыптыр дегенге абдан ыраазымын. Мына 1-май менен Свердлов районунда шайлоону жокко чыгарып коюшту. Ишеним жок болуп калды, каршы добуш беришти. Бул да кантсе дагы өзүнүн сезим татыктуу болбойт деп, шаар деген бул чече турган интеллигенция өнө турган жердеги 2 шайлоо участогунда көргөзүп коюшту. Ошондуктан кантсе дагы сезим бар. Бүгүн түз эле мындай деп күнөөгө койгондой, бизде азыр программаны азыркы жаңы келген кабинет министров дагы ачыкка жарык жарыялаган жок. Биз бюджетти 203 миллиардта кабыл алган, 15-20% менен дефицит менен. Азыр биз 80 миллиард кошуп профицит менен чыгабыз деп атат. 1 ай калды. Ал кайдан келет? Эгер кумтөрдөн чын эле ошончолук негизде байлык түшөт десе, бул негиз дагы айтышкан жок. Кантип биз ушундайга келебиз деген дагы айткан жок. Бирок мына азыр 1 айдан кийин жыл бүтөт. Эртеге кабинет министри буга жооп бериш керек да. Жана 400 миллион или миллиард сом бюджеттин кирешесин көбөйтөм деп атат, бирок ал боюнча деле мисалы жана кыймылдуу, кыймылсыз мүлк, салык салынат деген нерселерди министрлер кабинетинин төрагасы айтып атпайбы, Жапаров мырзачы? Бул деле ушул мисалы реалдуу бүгүнкү күндүн шартындачы бул баягы ишкерлерге мындай тоскоолдук жараткан көрсөткүч эмеспи? Мен чынын айтканда бул жердегилер эгер Россиядагыдай принцип болсо, чет мамлекеттегидей принциптерге келсек, бул башкача нерсе.
мүлк ээлеринин бир энный баадан суммадан кийин өтө чоң жогорку салык салынат. Ошондой бизге ошондойлор барбы? Ошондой бергендер барбы? Муну биринчиден карашы керек. Эгер биз эле чын эле салыкты көбөйтсөк, бул кайрадан карама-каршылык жаратат. Экинчи жагынан бизде көмүскө экономика бар. Ушул көмүскө экономиканы чыгара алабызбы? Чыгара албайбыз. Тилекке каршы көмүскө экономикадагылар, ошону башкарып жаткандар аткаруу бийлигинин башында ошол системада иштешет, мыйзам чыгарып сот системада иштеп атышпайбы? Бизде кайдан болду? Эгер сиз мына журналистсиз, бир киши айтсынчы, мен чет мамлекеттен байып келдим, ушунча байлык таап келдим. Кыргызстандан тапкан байлыгын негиздеп көргөзсүн. Декларация дегенди, мен айтып атам, күйкөлөнбөс дегенди, бесстрастный декларация деген бизде жок. Ошондуктан бул жерде мен айтканда мүмкүн кичине бардыр, булар азырынча жарыя кылбай аткандыр. Сиз билесиз айткандай, 6 айлык балага дагы элитный үй бар же квартиралар бар. 90догу кемпирлерге да квартира бар. Алар декларацияны кантип жасайт? Ушул мүлктү кантип баалайт? Ошонун баардыгын карап чыгып, эгер мүлктү баалап кайрадан, мына рыноктук баа менен. Башкача айтканда, бунун баалоо методикасы жок экен да бизде. Азырынча жок. Бул Россияда абдан иштеп чыккан, мына азыр айтканда Мишустин деген ушул налог системасын дүйнөдөгү эң мыкты администрированиеге алып келди. Бизде мына көрүп атасыздар, базардагы Бишкектеги 50%га чейин администрирование деген жок. Кайер келсеңиз патенти жок, кайер келсеңиз соода кылып атат, кайсы жерде болсо мунусу жок. Бири-бирин акча берүү, бирин жабуу менен гана аракет кылып жатышат. Ошондуктан бизге айткандар, чет мамлекеттен келгендер таң калып атат. Мамлекетиңер кем багалы эчтекебиз жок деп жардам сурайбыз, бечарабыз деп. А келсек элиңердин турмушун карагыла деп. Эл кайдыгерлик кылып, өзүн өзү көтөрүп багууда. Ошондо дагы биз алып келген нерселерди салык ченемдигин салып коюп, баардыгына бирдей кылып койсок, карама-каршылык жарашып кетиши мүмкүн. Экинчи жагын айтып коеюн, бизде азыр булар азыр түшүнбөй атат. Биздеги бизнесмендер 4-түнчү агым болуп атат, кетип атышат, чыгып кетип атышат. Бизде Кытай мамлекети менен алакабыз токтоп калды. Булар сөз Казакстан, Россия аркылуу келип калды. Ошондуктан ал жердегилер бизге да катуу шарттуу коюп, үстөмдүктөрдү коюп, өткөрбөй көп бизге нааразычылыктар туудуруп атат. Ошондуктан бизге алып келгенде, эгер бизге келе турган товарлардын баарын алып келе алсак, бизге өтө кыйын болуп калып атат. Ошондуктан Россиядан, Казакстандан келген товарлар өтпөй, өтө кыйынчылык менен, өтө чоң текшерүүлөр менен келип атат. Бул жерде мамлекеттин карама-каршылык бири-бирине болгон мамилелери чечилип атат. Экинчи жагынан азыркыга чейин Бажы союзун таможнялык союзга бирикмеде эмгиче маселе чечилдек. Ушул жердеги социалдык да маселе чечилдек. Мына чынын айтканда биз Бажы союзуна киргенден кийин Евро союздай болобуз дегенбиз. Мына 5 жыл болду Бажы союзга киргенибизге. Эчтеке өзгөргөн жок. Анда бизде биз баягы жеңилдиктерди алган жокпуз. Жеңилдиктерди толук ала алган жокпуз. Жок дегенде жарандарыбыз ошол жердеги каттоосу жок. Тең эркин жүрүп бир гана нерсе алар. Шайлоого, шайланууга укугу жок. Калганы баардыгынан теңдик болуш керек эле. Тилекке каршы андай нерсе болбойт. Эми мисалы ушул сиз айтып аткан кемчиликтердин баардыгын жасаш үчүн бизде кадр керек да, туурабы? Ленин айтканда кадрдык потенциал барын чечиш керек депчи. Сиз жана жогоруда башында бир жакшы ойду айткандай болдуңуз. Бул президенттин тегерегиндеги команда жөнүндө. Вазир жакшы, хан жакшы депчи. Демек анда президент өзүнүн айланасына мыкты кадрларды топтой албай жатабы же бизде мындай кадрдык кризис болуп атабы? Мен ойлойм, биринчиден кадрдык кризис дагы бар. 30 жылдын ичинде биз эч кандай биринчи тандоо болуш керек. Даярдоо болуш керек, анан дайындоо болуш керек. 3 маселе тең жок. Биз кадр 21 векке дедик, ал балдардын көбү келген жок, калып калды. Келгендерине биз татыктуу кызмат бере алган жокпуз, татыктуу айлык бере алган жокпуз. Ошондуктан биздин жаштарыбыз бүт четке агылып кетип атат. Биздин башында бар ушундай укмуш дегендердин баардыгы башка жакка кетип атат, айласынан, экономикалык жактан. Мына мен айтып кое турганым, бул жердеги айтып атат, орустар азайып кетти, бизде кыргыздар дейт. Эгер чын эле миграцияны, ички, тышкы миграцияны эсептесек, биздеки кыргыз эли көпчүлүк түзөт. Мына мыкты кадрлардын топтолбогону экинчи шарт болуп атат бул жердеги. Мыкты кадрлардын баардыгын четке чыгып, өзүңүз көрүп атасыз. 5 жылдан бери биз министрдин күнөөсү барбы жокпу камайбыз. Муну камадык, анан ал чыкты, акталды, соттонду деп атабыз. Азыр өзүңүз журналист катары көрүп атасыз. Бир дагы министр, ал кабинеттин төрагасы дагы чечимге кол коюудан коркуп атышат. Себеп дегенде биз 3-4 премьерди отургуздук, президенттер отуруп атат, калганы качып жүрүп атат. Бул негизде эмес. Бул сабак эмес. Мына Түштүк Корея экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мыкты америкалык инвестиция келип, өсүп өнүктү. 11 президенттин тең отурду. Бирөө муну өлдү, экөө атылды. Өлүп атат. Ошондуктан бул жерде эмес, өнүгүүдө эмес. Кеп Римдиктер айткандай, закон катуу, ошон үчүн закон.
закон ченемдүүлүгүн буздуңбу, сен мамлекет жыргатсаң да аткарылыш керек. Бул сабак болуш керек. А бизге мындай кылдык, анан кийин күнөөлөдүк, алып келдик, анан мындай болуп калыптыр деп кайра түрмөдөн чыгарып коюп атабыз. Жок, андай болуш керек. Мыйзам ченемдүүлүгү так, негиздүү аткарылыш керек. Бүгүн соттоп элге көрүнүш болуп коюп, эртеге чыгарып койгон туура эмес. Сөзсүз түрдө чечим, аткаруу бийлиги чечим чыгара албайт. Сот бийлиги гана чыгарыш керек. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыркы биз таптык, ушунчаны кустуудук дегенди өткөндө мен атайын карап турсам, казына кызматы боюнча айтканда айтып атат, 7 миллиардтын 1 миллиард 900 миллион сому казынага түштү. Калганы мүлк катарында келди деп атат. А мунун негиздеп карап көрүш керек. Ошол кандай негизде келди? Ошол иштеп кете алабы? Мына мен айтып атамын, Жумалиевдин эгер ал жерде соттун чечими болбосо, ал дагы эртеңки күнү эртеги сотко берип, сот сөз суроо жаратат. Ошондуктан биздеги негизсиз, мына карап турсак, кармоолорду карасаңыз, керек бирин СИЗОго отургузуп атат, бирин ГКМБга отургузуп атат. Коопсуздук кызматка. Эки жердеги шарттын шарты эки башкача отургандардын. Ошондуктан бул жерден дагы кармап көрүш керек. Бизде конституция өзгөргөндөн кийин азыр тергөө, следствие бул прокуратурага өттү. А бизде азыр дагы мунун акырына чыга элекпиз. Ар кайсы ведомство өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар. Ал жерде сиздер журналисттер билесиздерби? Ошолор жана кустурду деген тапкан мүлктүн кирешеге, бюджетке түшүп аткан 30% аларга өтөт. Ошондуктан азыр 7 миллиардтын ойлоп көрсөңүздөр, 2 миллиарды биздин күч кызматкерлерине өтүп атат. Туура, көп суроолор бар чынында элечи. Анан кийин мына сиз мамлекеттик саясий кызматтарда иштедиңиз, мындай чоң мамлекеттик үлкөн кызматтарда иштеп жүрдүңүз да. Сурайын дегеним, кайсы бийлик болбосун, тааныш, дос, тууган деген нерсе бул болуп келген, боло бере турган көрүнүш экен да. Бирок азыркы бийликте президенттин тегерегиндеги команда жөнүндө сөз болгондо, анын досу Камчыбек Ташиев менен мамилеси, экөөнүн бийлик жүргүзүүсү деген маселе жөнүндө дагы айтпай кое албайбыз. Анткени бул каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кулуарларда да мындай көп сөз болгон темага айланып атат да. Сизди ушул маселе ойлонтобу? Мен абдан ойлонтот. Мамлекетти бир гана киши жооп берем деп мойнуна алгандан кийин ошол киши гана чечиш керек. Жанындагылар мыйзамдуу түрдө айтууга акысы жок. Бул жерде боло элек нерселер айтылып кетип жатат. Мисалы айтканда, мына улуттук коопсуздук кызматында мындай болду, андай болду деп атат. Шайлоо кезинде айтылып атат, дегендей деп. Шайлоо үгүттүгүнө карама каршы кылганда эч кимдин укугу жок. Шайлоо мыйзамы боюнча. Бул биринчиден. Экинчиден, боло элек нерсени ушундай кылдык деп туруп, өтө биз рекламировать этип жүрүп атабыз. Мына дары-дармек дедик, башкаларды айтып атабыз. Но бирок негизин алып келгенде ошолордун баардыгы сот негизинде ишке ашып, ушул туруктар ушундай болду деп атабыз. Ушунчага түштү пайызга мындай деп атабыз. Негизинен айтканда бизде мамлекеттик контролдоо функциясы жок көсө десем жаңылбайм. Ошондуктан бизде ар бир ведомство өз билгенин кылып атышат. Бул жерден чын айтканда жоопкерчиликти өзүм алам дегенден кийин президент гана айта алып турган нерсени бул жердеги кээ бирки институтта кызмат кылгандар дагы айтып атат. Ошондуктан бул жердеги аткаруу бийлигиндеги бүт баардык нерсени конструктивдүү чечилип, коллективдүү негизде чечилип, ошондо гана айтылыш керек. Бирок чын айткандагы президент өзүм алдым дегенден кийин мунун айткан сөздөрүндө көп башка ведомстволордо айтылып аткан сөздөрдү уга элекмин. Ушул түздөн түз эки дос деген түшүнүккө келгенде ушул нерсени мындай чыңалууну кантип таркатыш керек деп ойлойсуз да? Мен ойлоймун, бийликте тууганчылыктагы, досчулуктагы болбош керек. Бийликке келгенде мен ачыгын эле айтып коеюн, экөөбүз деген болбойт. Бийлик бөлүнбөйт. Жерди бөлсө болот, элди бөлсө болот, малды бөлсө болот. Баардыгын бөлүш керек. Үчүн бирөө кызматтан кетиш керек да. Бирок бирөө кетиш керек эмес. Баардыгы мыйзам ченемдүү аткарылыш керек. Муну ачык айтылыш керек. Бул жерде бизде прокуратура деген бар, жогорку кеңеш деген бар. Баардыгынын мыйзам ченемдүүлүгүнө аткарылыш керек. Ошону коюлуп атканда, шайлап атканда жогорку кеңеш толук мыйзам ченемдүүлүгү так аткарылыш керек деп булардын айтканга толук моралдык дагы, мыйзам ченемдүүлүк дагы укугу бар. Ошондуктан бул жерин каалаш керек. Бирок бизге азыр булундай болгондо элибизге чечкиндүү кадам жасап атат, кустурдук, камадык деген бул өзүнчө реклама болуп, анча-мынча карапайым элге жагып атат. Ал андан эмес, бизге жакканда эмес. Биз мыйзам ченемдүүлүгү аткарылыш керек. Ошондуктан бул жердеги эки дос, ал бул деген эмес. Канткенде көрдүңүз, досун, туугандарын, үй бүлөсү, келинчеги, аялы менен катышкандардын дагы баардыгы айдалып кетти. Бири дагы жоопко тартылган жок. Күнөө президенттерде гана болуп калып атат. Ошондуктан бул жагындагы президент ойлонуш керек. Бийлик бөлүнбөйт. Сабак алыш керек деген ойдосуз. Бийлик бөлүнбөйт. Сабак болуш керек.
Бирок бул жердеги качан болсо дагы кыргыздын дагы дүйнөлүк сөз бар. Жооп берүү мезгил келет деген. Атасы бийлик деген түшүнүк менен мындай атасы менен баласы дагы бөлүшө алган эмес да керек болсо бийликти тарыхта Эми тарыхта билесиздер өзүңүздөр кандай болгондо 5 баласы болсо бирөөнү калтырышын төртөөнү жок кылганда барышкан. Бир бийлик талашпасын деп. Ошондуктан бул бийлик талашуу жаралбайт. Мүмкүн азыркы заманда өткөн кездеги 1 жылдык кыйынчылыкта күчтүү саясат ушундай алып барууга мүмкүнчүлүк берилип аткандыр. Себеп дегенде жогорку кеңеш 1 жылдын ичинде салаңдаган бойдон туруп алды. Эчтекени аткарган жок. Азыр жогорку кеңеш келгенде мүмкүн башкачараак. Себеп дегенде азыркыда жогорку кеңеш отургандар азыркы жогорку кеңештин укугу боюнча полномочия боюнча булар өкмөттү курайт. Өкмөттүн министрлерин шайлайт. Ошондуктан азыр кичине тартынып тургандыр. Бул жака өткөндөн кийин мурункудай эмес. Азыр президент бул коргоо министрин, улуттук коопсуздук кызматын дайындайт. Азыркы конституция боюнча жогорку кеңеш макулдугун берет. Ошондуктан мыйзам ченемдүүлүгүн баары жагын карап келгенде жогорку кеңешке толук мүмкүнчүлүк бар. Ошол мыйзам ченемдүүлүгүн алынган конституция мен ойлойм толугу менен аткарылыш керек. Соңку суроону берейинчи. Мисалы, адатта буга чейинки бийлик дайыма ошо мамлекеттик жогорку кызматта иштеп кеткендерди мындай өзүнө жакын короосуна чогуу алып жүргөнгө аракет кылып, жанагыдай кеңешмелерди түзүп, чогултуп, чай берип сүйлөшүп калчу эле да. Мисалы, өткөн бийлик, мисалы, мурунку президент Сооронбай Жээнбеков да ушундай мурунку премьер-министр, спикерлер менен бир ирет чогулуп чай ичкени билем. Анын ичинде сиз дагы бар элеңиз, ал түгүл сизден дагы эмнени сүйлөштүңүздөр деп сураганым эсимде да. Азыркы бийлик ошондой мурда иштеп кеткендерди чогултуп, мындай кеңеш алганга аракет кылып көрдүбү? Көрсө, сиз президент менен жолуктуңузбу, сыр болбосо, эгер жолугуп сизди кабыл ала турган болсоңуз, тет-а-тет отуруп чай иче турган болсоңуз, эмнени айтат элеңиз же эмнени сурайт элеңиз? Мен президент чакырды, президент менен жолугуштум. Абдан жакшы сүйлөшүү болду, 2 саатка жакын. Президент болгондон кийин, Президент болгондон кийин бул апрелдин акырында Баткен окуясы болуп кеткенге чейин. Ошол кездегинен мына журналист катары сизге берип атам, буга чейин эч кимге берген жок элем. Ооба, мен муну Президентке атайын кагазды сунуштап, өтө көп жазганды окубайт. Мен өзүм деле жетекчи болгом, 2 барактан ашыкты ыргып жүрөбүз. Бирок бул президентке эмне үчүн мындай кылып айтып атканым, бул президент канча дагы сыртта жүрүп калды, 3 жыл түрмөдө отуруп калды. Ошондуктан көп өнөктүктөрдү, бизде болуп аткан саясий өнөктүктөрдү, саясий жүрүштөрдү, экономикалык акыбалды көп жеринен мүмкүн билбестир дегендей кылып туруп, кыскача кылып, мен өзүм тезис кылып туруп, Кыргызстанда ушу болуп аткан окуялар, канча жок болгон репрессиялар, азыркыга чейин мыкты кишилерди жок жерден жамандап, каралап жок кылып келатабыз, жок жерден өлүмгө барып калган учурлар болгон деп туруп жазып келип, экономиканы кандай өнүгүш боюнча эмне кылыш керек деген сунушумду бергем 9. Мен бергенден ошол кишинин айтышы боюнча менен мага жеткен жок. Руководитель аппаратына ошол жердеги аппаратта иштеп аткандар айтышты. Баткен окуясы чыгып кетпегенде сиз дагы чакырып, президенттин кайрылуусуна катышып, өнөктүккө катышсын бул киши деп президент айткан. Бирок мени чакырышкан жок. Президентке мен бул кагазды бергемин. Эң негизги маселелерди чечмелеп бергемин. Муну кандай кылуу боюнча. Мен айтканмын, бир гана нерсени айталы, башка мамлекеттерди карабайлы. Мына СССРдин жаралышын бир карайлы, тарыхын кантип өнүккөнүн. Ошол кезде жыгачтан сокко менен ачарчылык, жетимчилик, экономикалык өтө ачар акыбалда. Үчүнчүдөн болсо блокадада калып туруп кантип СССР өнүккөндүгү. Ал жердеги кадрдын сөз түрдө эле билим эмес. Ал кезден ниети, чын пейили, патриоттук сезим менен. Мына өзү билебиз, билими жок кишилер ушул кезде мамлекетти башкарып, башкарма болуп, райком секретарына жетип туруп баардыгын аткарган. Кантыксыз борбордон келген нерселерди. Бизде болсо кандай кылсак, закон кылсак, биз сөзсүз законду кантип айланып өтүп кетсек болот деген алып айтабыз. Ошол жерде киргенде абдан сүйлөшүп, чоң сөздөр болду. Мен кээ бир сөздү айта албаймын. Мамлекеттик сыр болуш керек. Мен өзүнүн айткан боюнча мен президентке бир жерден ыраазымын. Ошол жерде өтө катуу айткан сөздөрүмө, жанындагылар боюнча, мамлекет боюнча айтуу сөзгөн оңолдубу жок кандай? Бир дагы нерселерди айткан жок. Ошол жердеги сунуштаган маселелердин 5-өөнү кайрылуусунда камтылды. Азыр дагы 2 маселе камтылып атат. Бул жердеги нерселерди ал кандай колунат, кандай көрүнүштү алып келди. Ошол кездеги мунун жанына алып келгендер канча таза кишилерди алып келем деди. Аппараттын башчысы кылып алып келди Касманбетовду. Касманбетов ал жакшы жигит билемин. Жазуучу, журналист катары, ырчы катары
алып баруучу катары. Бирок ал киши мамлекеттик башкаруу системасында, аткаруу бийлигинде кантип алып кетүү жөнүндө экономиканы түшүнүгү жок. Ошондон уюштуруучулук жагынан да билбейт. Ал 25 жыл жогорку кеңеш иштеп калды. Бул жерден өзгөрүү болуп, башка жака чыкпагандан кийин ички бир органда, аткаруу бийлигинде иштеп, жетекчиликте эмес, берилген сунуштарды, чечимдерди гана аткарып калган. Ошондуктан бул жердеги көп нерселер дагы тандоодо мүчүлүштөр кетти дейм. Бул киши тандады, кайрадан алып келди. Анан чынын айтканда баардыгы алып келип ким жакын болуп кетет. Биз билебиз, ушул четет, ушул мыкты болчу, минткенде эле кайра эле баягылар тегеренип өзүңүз көрүп атасыз, кайрадан келип калды. Мен ойлойт элем бул жердеги, эгер ошол киши программасын жазуу жүзүндө жарыялаш керек, көрүш керек, Президент жарыялаш керек. Жок, ким бул кишиге программа берип жатат? Бул кишинин сунуштап жатат. Ошолорду ачыкка жарыялаш керек. Андан кийин сөздүү талкуу өткөрүш керек. Чоң-чоң кылып, мурунку кызматта иштегендерди, экономисттерди, укук коргоону, коргоочуларды, укук маселесинде иштегендерди, тажрыйбасы бар сотторду, экономика, өндүрүштө, идеологияда иштегенди алып келип туруп, бүт бардык нерселерди талдаш керек болчу. Кантип иштеп кетебиз? Биздики азыр мына президент айткан маселесинин 90% аткарылган жок десе мен жаңылбаймын. Аткаруу бийлигинде дагы мыйзам чыгаруу сот системасында. Мына сотто айтып атабыз, сот оңолгон жок. Бардык эл нааразы болуп Бул саботажбы анда? Бул мен айтам, өзү кээ бир жайда айтып, бул саботаждык эмес. Бул эрки жетпегендик. Талап кылуу эрки жетпей жатат. Да, бул кишиге карама каршылык көрсөтүү кылып атышат. Сиз билбейсиз, биз билебиз, ушунча жылдан бери иштегенбиз. Мындай кылбасак минтип кетет дегенде эми саботаж дегенге болбойт, бул кишинин иштетүүгө мүмкүнчүлүгүн түзбөй атат. Бул кишинин келгенине 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде бул киши баардыгын билип чыгыш өтө кыйын. Бул киши канткен дагы 3 жыл сыртта жүрдү, 3 жыл отуруп калды. Саясий, экономикалык жүрүштө көп нерселер болбой калды. Бирок бул актай турган көрсөткүч болбош керек го. Бул актай турган көрсөткүч болбош керек. Чечимди кабыл аламын, кыргыз элин кыйынчылыктан чыгарырмын дегенден кийин жоопкерчиликти мойнуна алгандан жооп бериш керек. Бул жерден бул кандай популярдык эмес чечимдерди кабыл алса дагы, канчалык катуу чечим кабыл алса, эл көтөрүш керек. Мүмкүнчүлүк бергенден кийин муюш керек, моюн сунуш керек. Бизде андай эмес. Бурмалап, бул жагынан бүгүн болгондо мен ачык айтканда президент ушунчалык өтө оңтойсуз натыйжага алып келип койду десем жаңылбаймын. Министрликтери жаңыдан кылды. Кайра 15-20 күндөн кийин министрликтердин аттарын өзгөртүп атабыз. Ошону ким сунуштаган кишини жоопко тартыш керек. Бул дүйнөдөгү өнүгүп келаткан мамлекеттик системаны, жаңы велосипед, жаңы мамлекеттик системаны жаратабыз дегенди токтотуш керек. Мамлекеттик системанын өнүгүүсүн эгер карап келсек айтыш керек. Мен ушул жердегимде кичине жазып койгонмун. Сиз мүмкүн ушуну журналисттер менен карап чыксаңыз болот. Кантип өнүккөнүн ушул 2 дүйнөлүк согуштан Германиянын, Япониянын, Италиянын, Американын чоң Великий депрессиядан кийин кантип өнүккөнүн жазып койгонмун. Азыр анысындагы мамлекеттердин кантип өнүгүп келатканын, Южный Кореянын, мына азыр биз айтып атканда эч кандай жери жаратылышы жок деле Сингапур менен Дубай өнүгүп атат. Ал жерде идеология менен экономика күчтүү. Тартип күчтүү. Ошонун негизинде өсүп атат. Алардын жери дагы жок. Ресурстар жаратылыш ресурстары жок. Ал жерде бир гана негизде эмне болуп атат? Мейс иштегендер, мыкты кишилерди алып келип технология менен. Бирок кандай талап экенин Сингапурда сигареттерге түкүрүп көрүңүз, $1000 штраф тартасыз. Ошондуктан бул негизделип келгенде мына азыр Сингапурду укмуш деп аттык эле, пандемия болгондо дүйнөлүк жүрүш жок болуп калгандан кийин экономикасы 50%га төмөндөп кетти. Дубайды канткен дагы азыр ачык кылып койду. Себеп дегенде Сингапурда өтө катуу тартип, катуу. Пандемия болгондон кийин көп талаптар коюлуп, медициналык жактан кирбей атат, элин сактап калды. А Дубай ачык болуп атат. Мына азыр биз дүйнөгө каттоо Стамбул ачык болуп атат, Турция. Кандай шартта, кандай болуп атканын айтуунун кажети жок деп ойлойм. Ошондуктан биз чечим кабыл алып атканда, мен чынын айтканда бул Кудай дегенге ишенүүгө да болот. Кыргызда эч кандай сактоо жок. Күнүгө той, күндө той тамаша. Кыргызда пандемия деген өлүм начидасы аз, же тоотпой атабызбы, же информация туура эмес. Мен түшүнгөн жокмун. Эч кандай бизде кооптонуу, катуу талаптар болгон жок. Ошондуктан бул жерде алып келгенде биздин эң негизгиси чет мамлекеттердин ишенимин кетирип койдук. Ошондуктан чет мамлекеттеги келген инвесторлор, биз менен иштешип аткан көп бизнесмендер, Кыргызстанда иштеп аткан бизнесмендер кысуу негизинен, экинчиден убактында Кытайдан товарлар келбей, алар даярдап, тигүү чыгара албай, көп бизде өтө чоң мүчүлүктөр болдук. Бирок эми кумтар маселеси боюнча карап көрүшүбүз керек. Бизде чынын айтканда Кыргызстандагы өнүгүү маселесин карап системалаштырылып, көмүскөдөгү экономиканы чыгарсак,
биздин бюджет мен ойлойт элем бир 350 миллиардка чыгарса болот деп. Ошондо дагы биз социалдык жактан канчалык кылсак муну кылышыбыз керек. Экинчи жагынан канчалык биз айлыкты бюджетти көбөйткөн сайын базардагы бала рыноктогу баа ошончо өсө берет. Ошондуктан бул жагындагы негизинен өтө чоң текшерүүгө алып, контролго алып неметип кетсек болмок. Мен бул кишиге абдан сунуштаганда айтканмын. Ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир райондо, областтарда, республикада бул элдик текшерүүчү комиссиясын илгерки народный контролго окшош бир коом түзсөңүздөр дегеле, булар азыр антикоррупцион деловой совет деп түзүштү. Ал анчалык боло албайт бул жерде. Бул жердеги текшерүү деген башка. Айылда болсо, ким урдап койгон ушул жердеги чын эле калыс кишилерди тандай билсек, айылдагы бир тыйын, бир тару ашык жеп койсо эл айтып чыгат аны. Кызматына карабай, саясий кызматына карабай, кланына карабай, байлыгына карабай, бардыгын бирдей тартипте, катуу тартип, мыйзам ченемдигин алып келишибиз керек деген ойдомун. Эгер биз аткаруу бийлигин ордуна кое албасак, сот системасын биз эч качан алдыга жыла албайбыз. Сизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.